Men бул боюнча кечээ күнү уктум. Ушундай окуя болгон экен. Мейли ким болбосун, менин таанышым болобу, өкүлүм болобу, же болбосо бир тууганым болобу, ушундай кылмыш иштерге барган болсо, бардыгы жооп бериш керек. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирдей болуш керек. Президенттен баштап дыйканчы, мал чарбачылык менен шугулданган элдерибизге чейин. То есть баягы тагыраак айтканда жөнөкөй жарандарга чейин бардыгы бирдей болуш керек. Мыйзам алдында. Шайлоо штабыңызда тиешеси барбы ал кишинин? Мейс аспектин. Тиешеси жок. Анткени буга чейин деле белгилүү болгон. Баягы бир видеосу чыгып кетти, бир $10,000 берип, мына биздин атыбыздан деген ушундай эме болгондон кийин штабта анан жана БШКга чейин арызды берип, бул боюнча териштирген. Анан биздин ишенимдүү өкүл эмес болуп чыккан. Баягы шайлоодон кийин пополон салабыз деген аудио сүйлөшүүлөр тарап кетти интернетте. Ошол боюнча көз карашыңыз. Эми бул анысы туура эмес. Булардын эгерде эл кандай шайлоого кандай добуш берип, ким утуп чыкса, баарыбыз ошого макул болушубуз керек. Анан эми андай күчтөр бар, билебиз. Ал күчтөр баягы шайлоодон кийин мындай жоопко тартылып калбайым деген күчтөр бар. Алар боюнча мурда эле материалдар болгон экен. Бирок мурдагы бийлик баягы көз жумуп келген. Кийин ушу шайлоого жакындаган кезде айрым кандидаттар, бардыгы эмес, айрым кандидаттар ошол баягы суракка чакырылыштан коркуп, президенттикке кандидат болуп каттала калган дагы кандидаттар бар. Анткени президенттикке катталып кандидат болуп кетсе, анан ушул дебаттарда өзүн элге көрсөтүп алып, анан ушу эл үчүн күйгөн баягы саясатчы катары көргөзгүсү келгендер да жок эмес да арасында. Ошолор тараптан ушундай бир шайлоодон кийин башаламандык кылабыз, кайрадан контролдо болуп кылабыз дегендер да күчтөр жок эмес. Бирок мен кыргыз элине, кыргыз жаштарына терең ишенем, андайга жол бербейм. BBC суроого жооп берип коесузбу? Кытай ишканаларына тиешелүүлүгү жана Кытай жарандарына болгон байланышы тууралуу башка талапкерлердин сөздөр боюнча эмне деп айта аласыз? Эми маган эч нерсе таба албай, анан ушул булардын баягы оюнан ойлоп чыккан ушундай фантазиясы да бучу. Анткени маган жер саткан боюнча фактылар жок. Андай макамды иле албайт маган. Андан сырткары ушул бир мамлекеттен уурдады, ичип жеп койду деген макам таппай, эч нерсе таппай, анан ушу акыр аягында келип ушу Кытайдын шпиону, анан ушу Кытайдын мурдакы 30 жыл мурдакы жараны келип ушул жерде депутат болуп турган ошонун досу деген сыяктуу бир макамдарды илип атпайбы? Ушундай бир чындыкка дал келбеген ушундай нерселерди илип, анан баягы элдин көңүлүн бурабыз деген аракет кылып атат да. Бирок эл 20 жыл мурунку, 30 жыл мурунку эл жок азыр. Ар бириңиздерде колуңуздарда смартфон бар, социалдык түйүндөр бар, интернет деген бар, бардыгында отурасыздар. Бардык чындыкты ошол жактан билип алууга мүмкүн. Мындан где-то 10-15 жыл мурда КТР аркылуу, ушу мамлекеттик телеканалдар аркылуу ушинтип элдин оюн буруп койсо болот эле. Бирок бүгүн анан жана мындан ары элдин оюн бура албайсың. Анткени Кыргызстан өзү биз кичинекей эле өлкөбүз. Бардык маалыматтар 10-15 мүнөттө, 1 сааттын ичинде бүткүл элге жетип кала тургандай заманда жашап атабыз. Аны эл ишенбейт деп мен терең ишенем. Кудай буйрса биз мамлекет үчүн, эл үчүн кандай иштеш керек экен, президент, өкмөт, депутаттар жана ошо кандай иштеш керек экенин биз жакын каралыктарда көрсөтөбүз. Президенттик шайлоо менен кошо референдум өтүп жатпайбы? Анткени мен өзүңүздөр жакшы билесиздер, 10 жылдан бери туруштук берип келатам. Каралалоого эмес, камоолорго да туруштук бердим. Бир эмес 2 жолу камашты. 2012 жылы камаганда 9 ай жаттык. Андан кийин акталып чыктык. Бирок ошол мезгилдеги бийликтин күчүнө салып, депутаттык мандатыбыздан ажыратып, анан кийин саясаттан четкеткенге аракет кылган. Андан кийин мына 4 жыл чет өлкөдө жүрдүм. Мен да мигрант болдум.
Андан кийин 2017-жылы келгенде камадым. Андан бери 3,5 жыл абакта жаттым. Ошолорго чыдаган эми баягы ошол мезгилдерде деле кара пиарларды жүргүзүп келген. Анан бүгүн бир айдын акыркы бир ай ичинде жанагындай кандай десем мен босогодон ылдый түшүп калган саясатчылардын бардыгы ушу болбогон бир жалган бир маалыматтарды билгенге аракет кылышты. Бирок мен кыргыз элиме, кыргыз журтчулугуна, айрыкча жаштарга ишенем. Андай бир каралоолорго ишенбей, өзлөрүнүн туура тандоосун жүргүзөт деп мен ойлойм. BBC радиосунан жооп берип коесуздар. Бул шайлоодо кайсы талапкерлерди негизги атаандаш катары көрүп жатасыздар? Бардыгын 17 талапкер катышып атабыз. Бардыгын негизги атаандаш деп билем. Анткени кыргыздын уу чукуру эмес. Ал 17ден башка дагы төбөсү көрүнбөгөн саясатчыларыбыз көп. Биздин атуулдарыбыз көп президенттикке татыктуу. Бирок алар баягы саясатка чыккысы келбегенден койгон жок деп эсептейм. Ошондуктан бүт менден башка 16 талапкерди тең бардыгын бирдей атаандаш деп эсептейм. Дагы бир суроо BBC радиосунан. Бул шайлоо өнөктүгүндө эң көп акча короткон сиз болдуңуз. Ошол акчанын булагы тууралуу азыр абдан көп талаш талкуулар болуп атат. Ошол боюнча да токтоло кетсеңиз. Бул шайлоодо көп каражат колдонулган жок. Меники көп деп аткандын себеби биз эч нерсе жашырган жокпуз. Мурдагы шайлоолорду билесиздер, официалдуу түрдө эч нерсени көргөзбөй, бирок баягы неофициально расходдор көп кетчү. Менин маалыматым боюнча, менин шайлоо компанияма где-то 60 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалды. Бирок анын баары ушу элден чогулду. Ошондуктан мен элге ушул жардам берген, шайлоо фондуна төккөн жарандарыбызга терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Мен кече күнү отуруп туруп, ушул мурдакы шайлоолордо канча расход кеткен экенин билдим. 200 миллион сом расход бул баягы мындай бир көрсөткөнү, а көрсөтпөй колдонгону 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт. Муну эч ким тана албайт. Баарыңыздар деле билесиздер. Анткени баягы бухгалтериясында мындай көргөзүп коюп, канча расход болду, бирок көргөзбөгөн суммасы андан 100 эсе, 1000 эсе өйдө болуп кетет да. Бул жолу мен айтканмын, бир дагы тыйын жашыруун болбосун. Кайсыл жерге канча акча төлөп атасыңар, плакаттарга же болбосо ушундай жана агитаторлорго төлөнүп берип аткан акчалардын бардыгы так көрсөтүлсүн деп буйрук бергенмин. Анткени ал жерден социалдык фондко, салык тармагына ушу акчалар төлөнөт да. Ошол коротулган 60 миллиондун береле дегенде 40% өкмөткө кетет. Өкмөткө төлөнөт да. Анан айрым кандидаттар же болбосо мурдакы шайлоолордо ошо өкмөткө ошончо акча төлөгөндөн көрөкчө биз баягы неофициально чыгым кылалы деп жумшаган фактылары болгон. Мен аларды мындан ары андай болбойт, бардыгы баягы ачык болсун деп талап койгондон кийин анан ушул расход болду. Биз башка кандидаттарды деле билебиз. Алар ушу миңдеген адамдарды мен окшоп эле агитаторлорду жалдап алган учурлары бар. Мен канча агитатор жалдасам, алар менден 2 эсе агитаторду көп жалдагандар да бар. Бирок алар суммасын баягы ачык көрсөтпөйт да. Ошон үчүн алардыкы баягындай аз суммада көрсөтүлүп атат. Чоң рахмат. Башка талапкерлерге саясий куугунтук болбойбу? Референдум өтүп атат. Бул жолку эми шайлоонун негизги баягы өзгөчөлүгү ушул болуп жатат. Эгер президенттик башкаруу өтүп кете турган болсо, президент бардык бийликти өзүнө топтоп, өзүн биленбей кылбайт дегенге кандай кепилдиктерди бере аласыз? Референдумду өтүп кетсе, президент эч качан мындай бир бардык бийликти өзүнө жыйнап албайт. Анткени конституциялык кеңешме конституциялык мыйзамдын долбоорун даярдап жатышат. Ал жерде бардык бийликтердин балансын тең салмакта кармаш үчүн ушундай долбоорду даярдап атышат. Бирок алар менин билишимче бүгүнкү элдик референдумдун жыйынтыгын күтүп жатышат. Эгерде бүгүн эл президенттик шайлоо, президенттик башкаруу болсун деген баягы немени тандап алса, башкарууну тандап алса, анда алар эртеңден баштап ишин улантып, ошо президенттик башкаруу боюнча баш мыйзамдын долбоорун даярдап, анан парламентке жөнөтүшөт. А эгерде парламенттик башкаруу болсун деп тандап ала турган болсо, анда парламенттик башкаруу системасына ылайыктап баш мыйзамдын долбоорун түзөт.
Акыркы суроо. Башка саясий атаандаштарыңызга куугунтук болбойбу жегим чыксаңыз? Себеби айрым саясатчылар камалат деген сөздөр жүрүп атат. Эми мындайда эгерде мыйзам бузган болсо, мейли талапкерби, керек болсо мына мени дагы ким утуп чыкса, мени дагы жоопко тартса, мен саясий куугунтук болуп атат деп кыйкырбайм. Эгерде менин күнөөм болсо. Анан эгерде кылмышы болсо, мамлекеттин мүлкүн уурдаган болсо, мыйзамдарыбызды бузган болсо, сөзсүз түрдө ал ким болбосун жоопко тартылыш керек ал. Жоопко тартылыш керек. Президенттен баштап жөнөкөй карапайым калкка чейин бардыгы мыйзам алдында бирдей болуш керек. Рахмат. Штабка келгиле. Штабка келсеңер. Рахмат. Элдерге токтолуп После распада Советского Союза уже 30 лет у нас отношения, союзнические отношения. Самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать. Скажите, пожалуйста, а накануне Комитет нацбезопасности сказал, что после выборов готовились акции протеста. Что вы думаете, что вам об этом известно? Ну, пусть пройдет выборы, после этого посмотрим. Спасибо. Штаб, обращайтесь, пожалуйста. Все, рахмат. Азыр добуш берүү шайлоо участкасына келген шайлоочулардын бири Садыр Жапаровдун колун өпкөнгө аракет кылды, бирок Садыр Жапаров ал кишини токтотуп, пайгамбардын колун өпсө болот деп айтты. Садыр Жапаров шайлоо участкынан кетип жатат. Журналисттерге, сиздер көргөндө журналисттердин суроолоруна ал киши жооп берди. Ошентип бул шайлоодо негизги талапкер аталып аткан Садыр Жапаров бул сиз көрүп турган 1053 номер 1053 шайлоо участогунда добушун берип бүттү. Ал киши журналисттердин алдына чыгып бир катар суроолорго да жооп берди. Бүгүн Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо, аны менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча жалпы элдик добуш берүү референдум өтүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, бул жолку шайлоо добуш берүүлөр пандемия курчуп турган чакта, коронавирус эпидемиясы өлкөдөн толук чыга электе, ал тургай анын жаңы формасы дүйнө жүзүндө тарап жаткан чакта өтүп жатат. Андан тышкары эмне үчүн бул президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүп жатат? Өзүңүздөр билгендей, октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин элдик толкундоолор болуп, өлкөдө бийлик алмашкан. Андан кийинки өлкө башына келген утурумдук бийлик биринчи президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Аны менен кошо конституциялык реформа ишке ашыруу боюнча долбоору жасалган. Бирок ага чейин ушундай жалпы элдик добуш берүү аркылуу биринчи ушу элден суромжулоо иретинде жүргөнүп жатат. Кайсы мамлекеттик башкаруу формасын тандайт элеңиздер деген суроо жалпы элдик добуш берүүгө коюп жатат. Негизинен шайлоо участогунда 2 бюллетень берилип жатат добуш берүүчүлөргө. Биринчиси бул президенттик башкаруу формасын тандайсыздарбы же парламенттик башкаруу формасын тандайсыздарбы деген. Жана үчүнчү жооп бул өкмөттөн каршы. Жалпысынан бул шайлоого катышып жаткан талапкерлердин саны 18. Сиздер көрүп тургандай, Садыр Жапаров кеткенден кийин шайлоо участогундагы журналисттердин саны бир аз суюп калды.